Менин темам биздин айылдагы үй бүлө. Чоң атам уктаганды жакшы көрөт. Чоң энем эртең менен туруп, көнүгүүлөрүн жасап, чоң атамды кошо кыйнайт. Болбойт экен. Айли байкем күндө Кудай менен сүйлөшөт. Астагфирулла. Айжамал жегендин ырдаганы мага аябай жагат. Сени издедим. Менин атам боксер. Айылдан эч кимден коркпойт. Братска! Апамдан башкасынан. Мурат, дагы ичкен баратасыңбы? Апам атамды жакшы көрөт. Артынан калбай ээрчип жүрө берет. Токтотейин! Мелис байкем жаңы эле үйлөнгөн. Ал мага жакканы менен айылдагы жаш балдарга жакпайт. Ортасы бар кесибем. А вдруг ты там девочек сажаешь? Кыздарды отургузганга болбойт. Эле жеңим болсо, кыргызча жакшы билбейт. Бул менин бактылуу үй билем. Бирок бир күнү баары өзгөрдү. Мен сенин кайнежең болом. Менин айтканыман чыкпасаң, анда жыргал жашоо болот. Уктуңбу? Окат бакытты бар эртерээк каткыла. Келин, бербесин ашы бышпас болду го. Көчөгө чыкпачы. Ичсең дагы элге көрүнбөй иччи. Уялып бүттүм мен сени. Мен де уялтам сенин. Можно же было хоть раз ответить? Башты урутпачы. Ичкениңди качан токтотосуң, я? Өз парсыңды айтып милдетимди аткарышым керек ба акыры? Акырын. Түшүндүрсө болот кошону. Жок, эмне ырсаңдайсың? А почему мы все вместе живем? Ну, по традициям говорят, в доме остаются самые младшие, да? Биз кетип атабыз. Сураныч. Бул эмне кылганыңар? Силер кетсеңер биз кантебиз? Биздин кирлерди ким жууйт? Пожалуйста, кетпеңилерчи. Деп айтат дедиңер да. Опсы, жолуга.